Республикалык штаб абалдын оорлошуп баратканына себепкер болгон салтанат тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгуусуна мезгил жетти. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков парламентте кайрылуу жасап жатып билдирди. Мамлекет башчы азыркы убактарда массалык иш-чаралардан инфекция жугузгандар көбөйүп жатканын токтолду. Калкыбыздын ден соолугуна кайдыгер болуп душмандык жасабайлы. Айрым мекендештерибиз атка минерлер той өткөрө баштады. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин мээнетине жасалган кыянатчылык деп сапаттады Жээнбеков. Аны менен катар президент республикалык штабтын, жергиликтүү бийликтин мындай жолсунсуз жоруктарын көрмөксөн, укмаксан болгонго акысы жок экендигин баса белгиледи. Бардык бийлик бутактары биригип, жалпы эл коронавирус илдетин ооздуктоого күч аракетин жумшап жатса, эч кимди көзгө илбей той өткөргөндөргө уят сайыт, элди сыйлоо деген сезимдерди болбогону өкүндүрөт. Республикалык штабтын мындай салтанат тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгуусуна мезгил жетти. Ар бирибиз жоопкерчиликсиз менен аң сезимди өзгөртпөсөк, илдетти жеңүү мүмкүн эмес, деди мамлекет башчы. Ошондой эле ал тиешелүү талаптарды аткарбагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керектигин кошумчалады. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламентте жаңы дайындалган өкмөт мүчөлөрүнүн антын кабыл алды. Андан соң пандемияга жана алдындагы шайлоолорго байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады.